Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү өтө турган темабыз технология сабагында техникалык коопсуздук эрежелер. Сабактын максаты эмгек коопсуздугу менен тааныштыруу, өнүктүрүүчүлүк, логикалык ой жүгүртүүлөрүнө өбөлгөлөрдү түзүү, тарбиялык, эмгек тартибин сактоого, эмгектенүүгө тарбиялоо. Коопсуздук техникасы туура жана коопсуздук эмгек шартын камсыз кылуучу техникалык жана санитария гигиеналык иш-чаралар менен каражаттар комплекси. Администрация коопсуздук техникасынын жаңы каражаттарын киргизүү менен өндүрүштүк кырсыкка чалдыгууну болтурбоого жана жумушчу менен кызматкерлерди кесип ооруларынын сактоочу санитария гигиеналык шарттарды камсыз кылууга милдеттүү. Коопсуздук техникасы иш-чаралар ар бир ишкананын эмгекти коргоо кызматкерлери эмгек шартын, андагы технологиялык процесстерди менен жабдууларды кырсыкка чалдыгуунун жана кесип ооруларынын себебин анализдөө менен иштеп чыгат. Ал эми тармактык эреже менен нормалар министерстволор, ведомстволор, мамлекеттик санитариялардын көзөмөл органдары менен биргелешип иштешет. Коопсуздук техникасы боюнча жумушчу менен кызматкерлерге инструктаж өткөрүү, ошондой эле эмгекти коргоо боюнча инструкциясынын баардык талаптарды кызматкерлер так аткаруусун дайыма көзөмөлдөө жүктөлөт. Коопсуздук техникасын так сактаганда гана ийгиликтер жараларын эсиңерден чыгарбагыла балдар. Мына биз экранда көрүп тургандай, биз ар кандай техникалык каражаттардын сүрөттөрү менен таанышып атабыз. Биженде сантехник баардык коопсуздуктары да турат. Ар бир жумушта ар бир жумушчу өзүнүн коопсуздугун сактай билүү керек жана жумуш ордунда таза, так, тыкан иштөөсү